Sözgü düşündüңөр да? Ali ibn Madini hadis ilminde чоң алым. Вовчиктер дагы, башкалар дагы жакшы баалайт анычы. Бирок Ali ibn Madini рахимахуллаху таала Абу Ханифадан бир канча замандан кийин келди. Имам Бухаридин устазы болуп атат. Анан эмне себептен Имам Бухариди Ali ibn Madini угаттагы андан мурда келген Имам Абу Ханифаны укпайт. Эми Абу Ханифанын менен muhaddislerin hadis ilimin okuganların ortasında kişiye düşmanlık var. Emne düşmanlık? Себеби Абу Ханифа жана бизге окшоп, биз ошонун жолун жолдогонбуз да, дайым түз жолдо жүрбөйбүз, кичине встречныйга чыгып турабыз, улан таксыр айткандайчы. Кичине встречныйга чыгабыз. Себеби элдин агымы менен кетпейт. Абу Ханифа да элдин агымы менен кеткен эмес. Өзүнүн оюн так айтып, бирөө ким каршы чыгат, чыкпайт, өзүнүн оюн айткан. Абу Ханифага чейин илим суроо жооп болгон. Сахабалардан келип сураган, жооп берген. Эгер мындай болуп калсачы десе, ошо болдубу деген. Жок десе, анда болгондой келип сурат. Табииндер дагы ошондой болгон. Мухаддистер ушинтип атканда, Имам Абу Ханифа келгенде да токтогула. Мындай жол менен кетсек болбойт. Суроо жооп боло бере турган болсо, эртең алым өлүп калса, андан кийин дагы бир алымга муктаж болобуз суроого жооп берет. Биз илимди эмнеге салайлы? Эрежеге салып, эреже түзөлү деп Абу Ханифа эреже түзүп баштаганда мухаддистерден душмандык башталган. Сен пайгамбарыбыздын же болбосо мурдагы алымдардын жолунан башкача кылып атасың. Бизде кандай болгон? Мешитке отурган ан фулан жана ровилерди айтып, ани наби саллаллаху алейхи вассалам хадис бир кет. Ан фулан ушундай болгон да. Пайгамбарыбыз Абу Ханифа айтып жок, мындай болбойт. Бир хадисте отурабыз, ушундан кандай өкүмдөр алынат? Жазабыз. Сенде эмне далил? Мына маселе мындай болду. Бир маселени 6 ай 3 айга чейин талашып, анан кийин акыркы немесине Мухаммад бин Хасан Шибани жаз, өкүм мындай болду. Куфада ким каршы болсо келсин, өзүнүн оюн айтсын, далилин алып келсин. Аны мен мунакаша кылып, аны отургузуп, кайра туура эле айтыппыз деп, ушундай кылып жазып баштаганда мухаддистер менен немелердин арасында душмандык чыккан. Эмне деген? Анан ошо ар кандай айыптарды айтып баштаган. Аны неме ошол айыптарга тиги жибек жолунда жооп берип атабыз. Мухаддистердин айткан айыптарына. Эмне деген? Сен мурдагы алымдардын жолу менен кетпей атасың деп, бул хадис билбейт. Бул хадис билбейт, ошон үчүн жанагынтип хадисти риваят кылбай тиги маанисине өтүп кетти. Десе Абу Ханифа жок, мен ага силер кыла бергиле, мен өкүмдөрдү чыгарайын. Максат өкүмдөрдү чыгаруу. Бул өзүнчө башкача экен. Бул башкача экен. Бунун илими башка. Ошентип атпайбы? Ол жобай чото башкачараак айтты, башкача окуган окшойт деп. Абу Ханифа да ошенткенде сен башкачараак кылганда мурдагылар карабайчы. Өзүнүн жолун, өзүнүн эрежесин тартипке салып баштаганда ошондон душмандык болгондагы дооматтар көп айтылгандан кийин мухаддистерди жакшы көргөн аалымдар мухаддистердин жолу менен кеткенде Абу Ханифаны карап, Абу Ханифа ошодо өнүгүп, өсүп, Аббасилердин мезгилинде өзүнүн шакирттери казы болуп, бүтүндөй Аббасилердин мезгилинде фатва ошолор берип, өкүмдөр ошолорду жазып, ошентип отуруп, халифалар Ханафи мазхабы менен өкүм кылган. Салажика, Газнавилер, Аббасилер, андан кийин тиги Умавилер, Усманилер, алты кылым ошентип мамлекеттер Ханафи мазхабы менен фатва берилип, ошолордун сөзү менен өкүм кылынып атканда, анан мухаддистерде кичине душмандык башталган. Ошондон анан кийин көрө албашчылык Абу Ханифанын илимин алуудан тоспогон. Ошондон улам анан мухаддистерди жакшы көрөдүр, ошо мухаддистер тарапты карап, фукахалардан алыс болуп кеткен. Булардын айткан жолдору жакшы эмес. Себеби мурда андай болгон эмес да. Азыр дараттын важибы, фарзы, сүннөтү деп баштаган да Абу Ханифачы. Сахабалар анткен эмес, сүннөт деп айткан эмес, мубах деп айткан эмес, важиб деп айткан эмес. Сен эмнени баштап атасың? Сен мен эрежеге салыптан баштап атам. Мунау фарз, мунау хадистин негизинде фарз, мунау сүннөт хадистин негизинде деп эрежеге салып баштаганда ошондо душмандык башталган. Ошондон улам бир аз проблема болгон.